Кутман күнүңүздөр менен кадырман угармандар. Азыр эфирде Баарын сүйлөшөбүз программасы. Микрофондо мен Орозгүл Арстанова. Саламатсыздарбы? Биздин бүгүнкү коногубуз саясатчы жана экс-министр Улукбек Кочкоров мырза. Улукбек Тожбаевич, биздин студияга кош келипсиз. Ошол биздин программанын аты айтып тургандай эле бүгүн сизге саясат тууралуу дагы, саясаттан сырткары дагы суроолор болот. Ушул биринчи эле суроо, кечээ сиз социалдык тармактар аркылуу кайрылуу жасап, анда ушул эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинен кызматтан кеткениңизди интернеттен окудум деп айттыңыз. Анан суроо жаралат, ушул сиздин ээлеген ордуңуз талашка түшкөнүн себеби эмнеде болду? Мен аны билбейт экенмин, чын айтсам. Талашка деле түшкөн жокку деп ойлойм да. Балким ошо вице-премьерди ордунан жылдырыш керек болуп, кызмат болгон болуш керек болот. Билбейм мен, аны ачык сүйлөшпөгөндөн кийин мен божомол деп айткым келбейт, бирок мен бир нерсени айткым келет да. Садыр Жапаров менен акыркы жолу биз кол алышып учурашканыбыз мындан 1,5 жыл болсо керек, мурда энесинин тажасында жолукканбыз. Түп районунда. Ошондон бери мен жолугуп ал киши менен сүйлөшкөндө жокмун. Кызматка келип атканда да мен суранып калайын деп суранычым болгон жок. Кетип атканда дагы мени бирөө кабыл алып, мындай себептер менен сени алып атабыз деген дагы сүйлөшүүлөр болгон жок да. Анан эмне себептен алгандыгын мен билбейм. Чын айтканда, мына биринчи жолу эле биздин баягы өкмөттүн курамын кайрадан бекитип атканда Эркин Асрандиев өз каалоосу менен мен бул курамда иштеше албайм деп кеткенде, менде да ошондо эки ача ой болуп аткан. Таштап кетсемби? Себеби кечээки окуялардагы биздин дагы кандай болбосун моралдык жоопкерчилигибиз бар. Ошондуктан кетсекпи деп. Бир жагынан ушул ой неме болуп аткан болсо, мени баягы бул жумуштан кеткин деп аткан болсо, экинчи жагынан министрликтен же болбосо министрликке байланган 500 000 аярлуу катмардагы жарандардын мындай тагдыры. Ошолордун алдында берген убадалар, ошолордун алдындагы жоопкерчилик мени кармап турду да. Себеби алардын мындай жагдайын жеңилдетүү боюнча бир топ иш аракеттерди көрдүк, өзгөрүүлөргө жетише алдык, бирок эң негизги болгон максаттарыбызга дагы деле жете элекпиз. Себеби ага ар кандай мындай немелер бар да. Себептери бар. Ошондуктан ушул эки ой мени кармап, бирок эми карап тура берейинчи. Өзүм баягындай неме кылбай деп турдук, бирок эми ушундай өкүнүч жок. Мындан трагедияны кылыш кереги жок. Мен ойлойм, ар бир жетекчи келгенде өзүнүн командасы менен, өзү ишеним арткан команда менен келип, өзүнүн программасын ишке ашырат. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш десем болот. Анан сиз өзүңүз ошол арыз жазбаганыңызды айттыңыз. Демек, бул жерде мыйзам бузулду иштен алуу боюнча. Анан ушул мыйзам бузуу болгондого сиз көз жумуп койгон жоксузбу? Көз жумуп койгондой болуп калбайбы бул жагда? Эми Кыргызстанда азыр буга окшогон мыйзам бузуулор жөнүндө айтпай деле койсок болот. Азыр мамлекетибиз кандай мындай укук талаадан чыгып кеттик. Кандай гана окуялар болду Кыргызстанда. Революция болгондо мынага окшогон мыйзам бузууду деле катары эсептебей эле койсо да болот. Анын үстүнө биздин кызмат бул саясий кызмат. Саясий кызмат бул жерде ошол премьер-министр, мамлекет жетекчиси мындай өз каалоосу менен деле алып койгонго толук мүмкүнчүлүгү бар. Анан ошол сиз социалдык өнүгүү министри болуп 2018-жылы 25 октябрда келген экенсиз. Демек, туура 2 жыл иштептирсиз. Бул кызматта анан бул аралыкта жасаган иштериңиздин эң негизгилерин кыскача санай кетсеңиз, кайсы иштерди мен жакшы жасадым деп эсептейсиз өзүңүз, эң негизгилерин? Эң биринчиси бир топ эле жетишкендиктер болду деп мен айта алам. Мен азыр кандай десем, социалдык өзүмдүн баракчамда, Facebook'та мен дайыма булар боюнча отчет берип келгем. Айрыкча мына шайлоого кеткенге чейин бир 8-9 выпуск кылып, ар биринде мен ушул чыгарылышта кайсы багытта кандай жетишкендиктерибиз боюнча айтып кеткем. Кызыктуу болсо, мен ойлойм, радио угуучулар, биздин мекендештер угуп көрсө болот. Бирок эң негизгиси ушул министрликти мындай кандай десем, калк менен же болбосо ошо аярлуу катмар менен ким менен иштешип аткан адамдарыбыз менен мындай түздөн түз байланышка чыгып, баягы кандай десек, байланыш түзө алдык десем болот. Биз ушу башынан эле биринчи максат койгонбуз, ошол мүмкүн болушунча ачык, айкын болойлу.
кылып аткан иштерибизди ачык айкын кылайлы, элдерге жеткиликтүү болойлу, жөнөкөй болойлу. Колдон келишинче баягы колдон келген иштерди аткарайлы, колдон келбегенini түшүндүрүп айтып коелу элдерге. Себеби эл да түшүнөт. Мен мына өзүм дайыма ушул жума сайын ушу жарандарды кабыл алуу күнүм бар. Өзүм ушу кабыл алам. Кээ бир учурда бир 50-60-70ке чейин жарандар келип ушул мен кабылдамда болуп аткан күндөр болуп атты. Маселени чече албасаң дагы ошону туура түшүндүрүп айтып берсең түшүнүп кетишет да. Анан ошондуктан мен ойлойм, жетишкендиктерибиз көп эле болду. Эң негизгиси ачык айкындуулукту камсыз кылдык. Ошол бизге бөлүнгөн акчанын даректүүлүгүнү камсыз кылдык десем болот. Себеби биз кызматка келгенде биринчи эле акыркы 2 жылдагы ушул эсептөө палатасынын биздин министрлик боюнча чыгарган корутундусуну карап көрдүк, текшерүүлөрүнө. Ошол жерде жазылып турат, бир жылы 650 миллион болсо, бир жылы 1 миллиардка чейин акча дайынсыз, дарексиз деп да. Кимге төлөнгөндүгүнү дареги жок деп. Биз ошол системаны толугу менен ачык айкындыкка алып келдик. Бүгүн ар бир пособие алчу, ар бир бизден кандайдыр бир социалдык жөлөкпул алуучу адамдар, алардын саны 500 миңге жакын адамдар бар. Ошолордун баардыгы бизде тизмеде бар. Канча сумманы качан алгандыгы ачык айкын автоматташтырылган системаны түзө алдык десем болот. Мындан сырткары мына майыптарга баягы переосвидетельствование өтүп келет. Муну дагы биз ошол майыптар коому менен 39 майыптар коомуну түзгөн жаңырык желес коом менен, андан сырткары дагы башка коомдук уюмдар менен иштешип чыгып, ошол жоболорду кайрадан иштеп чыктык, жеңилдетип. Айтылып калчу эле, биз өзүбүз дагы депутат болгондо айтып жүргөнбүз, колу буту өсүп чыгаарыны билбесеңер, эмне үчүн инвалидтерди жыл сайын эле кайра экспертизадан өт деп айта бересиңер деп өзүбүз айтып жүргөн ошол немелерди, дооматтарды биз азыр кайрадан иштеп чыктык. Азыр ушунун баардыгы иретке келди десем болот. Мындан сырткары дагы асырап алуу жагындагы коррупциялык эң бир багыт болгон биздин министрликте. Бул жерде дагы ачык айкындуулук камсыз кылып, бүгүнкү күндө баягы бала сатуу деген маселе жокко чыкты десем болот толугу менен. Бул процесстер дагы жеңилдеди, ачык айкын болду. Жана айта берсек, буга окшогон маселелер толтура. Эң негизгиси мына майып балдарды караган ата-энелерге биз азыр айлык маяна чыгарып берип келе жатабыз. 1-январь 2019-дан баштап 4900 сомдон айлык төлөйбүз. Андан сырткары ошо баланы караган мөөнөтү эмгек стажына жүрүп, эртең пенсияга чыга тургандай кылып, ай сайын 1000 сомдон ошол салык кызматына жана социалдык фондко биз булардын атынан төлөмдөрдү жасап, эртең күнү толук кандуу пенсияга чыкканга мүмкүнчүлүктөрдү түздүк. Мына быйылкыга Кудай буйрса ошо азыр 18 жашка чейинки балдарга эле берилип атат, ошолорду караган ата-энелерге. Быйылкыга Кудай буйрса 18ден ашкан ушу биринчи топтогу башка бирөөнүн кароосуна муктаж болгон майыптардын дагы персоналдык ассистентин киргизебиз деген жакшы ниеттерибиз бар эле. Бирок тилекке каршы мына пандемия көп биздин иш пландарыбызды бузду. 30 миллиардка жакын акча бюджетке түшпөй калды. Бирок мен ойлойм, бул сөзсүз түрдө жакынкы күндөрдө ишке ашыш керек. Жакшы, анан ушул шайлоого 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоого сиз Биримдик партиясы менен бардыңыз, экинчи тизмеде бардыңыз. Анан бирок ошол 4-нөн кийинки 5-октябрда болгон окуяларга эми Биримдик партиясынын, Мекеним Кыргызстан партияларынын кандайдыр бир негизи ошолордогу добуш сатып алуу окуяларынан улам болду деп айтып атышпайбы? Анан ушул партияга кошулганыңызга өкүнгөн учуруңуз болдубу андан бери? Өзү негизи эле өткөнгө салават деп коет го. Өткөнгө өкүнгөн өзү бул туура эмес. Бул тагдыр. Бизге ушундай жазмыш болгон, муну биз басып өтүшүбүз керек эле. Ошондуктан буга өкүнгөндүк бул уже кандай десем, иманга шек келип калышы мүмкүн. Ошондуктан мунун баары тагдыр бизге жазылган. Бирок мен бир нерсени айтып койгум келет. Мен ушул Баткен областында жоопкер болуп иштеп аттым. Баткен областында сатып алуулар болгон жок деп мен дагы айта алам. Себеби биз өзүбүз мына мен иманда жүргөн адам катары сатып алуу дагы, добуш саткан дагы бул арам деп мына биздин аалымдарыбыз канча айтып жүрөт. Мен керек болсо 2-октябрь күнүдө дагы мен элге кайрылганда ошол ОТРКнын эмесинен дебатынан мен анда да ушул сөзүмдү айткам. Сатпагыла, добуш саткан арам деп.
Ошондуктан башка жерде кандай иштер болгондугуну мен тилекке каршы башкаларга жооп бере албайм. Бирок биздин эле областтын ичинде башка партиялардын дагы талапкерлери акча таратып жүрдү. Ошол эле бизге доомат коюп аткан партияларында. Бул жерде бир тараптуу бирөө сатып алды дегенден алыс болушубуз керек. Бардык партиялар, ар бир талапкер өзүнүн баягы аракетин көр десем болот. Бирөө кадырын салды, бирөө тууган уругун салды, бирөө акчасын салды. Бул бир эле ушул эки партияда болду дегенден мен алысмын. Албетте, балким биздин ушу эки партиянын курамында балким баягы акчалуулар көбүрөөк болуп болгондур. Бирок мен жеке өзүмө жооп бере турган болсом, биз андайга барган жокпуз. Анан ошол шайлоого карата үгүт иштери жүргөн учурда айтылган сөздөр бар болчу. Эгер Биримдик партиясы ушул эң көп добуш менен парламентке өтсө, анда сизди Улукбек Кочкоровду премьер-министрлик кызматка сунушташат деген. Бул сөз канчалык чындыгы бар болчу? Эми мунун баардыгы тагдырга, буйрукка байланыштуу да. Анан сөздөр бар болчу. Чынында сөздөр бар болчу. Бирок эми канчалык бул ишке ашат эле, ашпайт эле аны мен билбейт элем. Бирок мындай сөздөр болгон. Жакшы, анан ушул 4-октябрдан бери Биримдик партиясындагы партиялаштарыңыздар менен жолуктуңуздарбы? Эми мындан аркы тагдыры кандай болот партиянын? Эми албетте биз бир команда болгондон кийин эми бардык ошол тизмедеги балдар эмес, бирок эми көңүл жакын, мурдатан баягы мындай мамиледе болгон балдар менен же болбосо кече ошо шайлоо учурунда таанышып, жакшы мамиледе болуп калган баягы саналаш өзүбүздүн адамдар менен жолугуп, албетте мына болуп аткан окуяларга мындай пикир алышып, өзүбүздүн бири мындай сүйлөшүп турдук десем болот, пикир алмаштырсак болду андай. Анан ушул сиз 2017-жылдагы президенттик шайлоодо эң жаш талапкер болгонсуз. Анан азыркы учурда дагы кайрадан президенттик шайлоо жарыяланып, 10-январда өтөт деп атышат. Бул шайлоодо катышасызбы? Эми анын баардыгы убакыт көрсөтөт. Кудайдын буйругуна жараша болот да. Биз албетте өзүмдүн жакындарым менен башка өзүбүздүн саналаш, өзүбүздүн бир командадагы адамдар менен ойлонушуп, сүйлөшүп көрөбүз. Бул шайлоо күтүүсүз болуп калды да. Ошондуктан мындай иш-чараларга албетте мындай чоң даярдык керек. Жөн эле тура калып бара кала тургандай иш эмес. Ошондуктан бул ар кандай команданын даяргердиги, моралдык жактан ушул себеби бул дагы өтө чоң сыноо, чоң жумуш. Өтпөй калгандан кийин албетте бул моралдык жактан, психологиялык жактан дагы катуудар болот. Ошондуктан ойлонуш керек. Бул суроого азырынча биз мындай толук кандуу жообубуз жок. Бирок ошол эле президенттик шайлоого аттанган айрым кандидаттардан же ошол талапкер көрсөткөн партиялардан кандайдыр бир мисалы тандем түзүү же болбосо бизди колдогула дегендей бир сунуштар түшсө кызматташасызбы? Эми аны баарын карап көрүшүбүз керек. Азыр ким бараарын деле дайын эмес. Бүгүн бир эле кандидат чыкты. Азыр бүгүн пресс-конференциясын берди. Дагы кимдер чыгат? Анан карап көрөбүз албетте. Саясатта ар кандай иштер болот, сүйлөшүүлөр болот, тандемдер болот. Муну мен жокко чыгара албайм. Анан дагы бир суроо, ошол азыркы учурда бизде ошол конституцияны реформа кылыш керек деген сөздөр айтылып атат. Айрымдары президенттик башкаруу керек, бизге парламенттик башкаруунун кереги жок дейт. Айрым саясатчылар парламенттик башкарууга түштүк, биз эми ушуну дагы да жакшылап өнүктүрүп, кемчиликтерди жоюп, мындан ары улантышыбыз керек деген. Сиздин жеке көз карашыңызда бизге Кыргызстанга кайсы башкаруу ылайыктуу? Өзү негизинен эле конституциялык реформа бизге керек. Бул боюнча биз мына 10 жылдан бери айтып келатабыз. Ушу жаңы редакциясына кабыл алгандан бери эле 2010-жылдан бери эле ал жердеги кетирилген мүчүлчүктөрдү. Ошол учурда дагы баягы кооптуу абалда чукул алынган конституция болуп, албетте анын ар кандай мүчүлчүктөрү бар болчу. Сөзсүз түрдө өзгөртүүлөр керек. Бирок бул өзгөртүүлөрдү коомчулук менен, бардык катмардагы адамдар менен
ар кандай саясий күчтөр менен сүйлөшүп муну шашпай кылганыбыз оңгу деген ойду айткым келет да. Анан эгерде биз ушул конституциябыз эле ушул мына акыркы 5 октябрдагы окуяларга алып келди десек биз жаңылышабыз. Себеби бул жерде конституциядан башка дагы ошо конституцияны ишке ашырууда дагы маселелер көп. Ошондуктан мен ойлойт элем бүгүн мына тез арада эле мынау жогорку кеңештин дагы легитимдүүлүгү жөнүндө ар кандай суроолор болуп, ар кандай мен деген бүгүнкү юристтер мындай суроо легитимдүүлүгү жөнүндө суроо коюп атканда бул маселе кичине опурталдуу болобу деп ойлоп атам да. Анан шашылыш кабыл алган конституциядагы канчалык ошол кыргыз элинин мүдөөсүндөгү конституция кабыл алынат, бул чоң сурооду жаратат. Ошондуктан мен ойлойт элем муну шашпай 1 жыл, 2 жыл эң негизгиси биз баягы кандай бизге башкаруу керек, президенттикпи же парламенттикпи, ушуну чечип алышыбыз керек. Анан ошого байланыштуу анан конституциялык реформаны жазып чыгышыбыз керек да. Эгерде бизде президенттик дей турган болсо ошого жараша конституция жазылыш керек. Эгерде элибиз жок бизге парламенттик десе ошого жараша конституцияны жазып, анан сөзсүз түрдө бул конституцияны кеңири талкуулоо жүрүш керек. Ар бир жаран, ар бир шайлоочу өз үчүн тандоо жасаганга мүмкүнчүлүк бериш керек да. Таңуулаганга мен ойлойм бүгүн мына биздин тарыхыбыздан өткөн мына 3 жолку окуядагы бир сабак болуш керек. Ошондуктан муну дагы кайталабаш үчүн муну шашып бушуп кабыл алган туура эмес. Анан ушул сиз командам бар деп сүйлөп калдыңыз, жана белгилеп өттүңүз. Ушул сиз мурда Жаңы Доор партиясын негиздегенсиз. Бул партиянын иштери кандай болуп жатат? Эгер парламенттик шайлоо алдыда күнү такталса катышасызбы же болбосо Жаңы Доор катышабы? Мына бизде болуп аткан башаламандык, бизде болуп аткан элдеги наразычылык жана жоопкерчиликсиз эмнеден келип чыгып атат да? Биздин шайлоо системабыз туура эмес. Бүгүнкү күндө шайлоо система акчага гана байланган да. Ким акчасы болсо ошол шайлоого бара алат, ошол бийликке келе алат деген ушундай системаны, шайлоо системасын биз куруп алганбыз. Ошондуктан мына акыркы мындай өзгөртүүлөр баягы шоу, баягы стадиондордо шоу болбосун, концерттер болбосун деген жакшы өзгөртүүлөр болду. Бирок мындан нары кетишибиз керек эле да. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, жогорку кеңешке олигархтар келип алып, олигархтар өзгө ыңгайлуу ушундай мыйзамдарды кабыл алып атышат да. 300 миллион сомго чейин ушул шайлоого коротсо болот деп. Бул деген эмне? 300 миң адамга 1000 сомдон акча берип шайланып алсаң болот деп. Бүгүн маселен шайлоочулардын дагы саны чектелген, агитаторлордун саны дагы чектелген эмес да. Ар бир каалашыңча канча адамга сатып алгың келген канчасага добуш керек болсо, сен агитаторсуң деп туруп эле акча берип койгонго дагы бул баягы сатып алуудун мыйзамдуу жагы да. Ушул жактарды каралган эмес. Ошондуктан биз эгерде мынау жакшы бир башкаруу системасын алып келебиз десек, эгерде биз жоопкерчиликтүү бийлик системасын курабыз десек, сөзсүз түрдө биз шайлоо системасыны кайрадан иштеп чыгышыбыз керек да. Мынау байлар гана бара тургандай шарттарды биз толугу менен жоюшубуз керек. Азыр мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, шайлоо башталганда ошол эле мынау баннерлерге канча деген укмуштуудай акчалар кетип атат. Мунун кимге кереги бар дейм да ушунун баары. Же болбосо телевидение, радиодон ушунчалык мүнөт сайын ар кандай баягы рекламалар, анын баардыгы 1 минутасы канча экенин кече шайлоо учурунда да саясатчылар айтып жүрдү. Ушунун баардыгы ысырапкерчиликтин кереги барбы, жокпу? Ушуга окшогон нерселердин баарыны жоюп, агитаторлор институтуну толугу менен эле жоюп коюуга дагы мүмкүнчүлүк бар. Ошондо баягы сатып алуулар кандай болуп атат? Агитатор барып, сүйлөшүп, паспортун топтоп, мен сага 2000 сомдон берем же 3000 сомдон берем деп сүйлөшүп, ошолор кылып атпайбы? Ошондуктан мурда мен эсимде 2005-жылдары шайлоо болгондо, биз анда жашыраак болчубуз. Ошондо мындай болчу да, кандидаттардын баарын топтоп алып, территориальный избирательный комиссия ар бир аялга алып барып мындай жолугушуу жүргүзөт эле. Азыр деле ошондойлорду жүргүзсө болот да.
ошондо баардыгы бир 10 партиядан кандидат болобу, 15 партиядан кандидат болобу, баары бирге бир эл менен жолугуп сүйлөшкөндө кимдин канчалык деңгээли бар экени, канчалык программасы бар, эртең канчалык буларга ишеним артса болот экенин эл мындай талдап алат эле. Бирок тилекке каршы биз мына программа же болбосо кандидаттардын деңгээли экинчи планда калып эле ким көбүрөөк агитатор алат, ким көбүрөөк добуш сатып алат дегенге биз байлап койгон шайлоо система болуп атпайбы? Ошондуктан биз эгерде мындан кийин инкылаптар болбосун, мындан кийин чыныгы эл өкүлдөрү келсин дей турган болсок, муну одномандатный же болбосо пропорциональный, мында мажоритарный болобу же пропорциональный болобу, мында маселе эмес да. Эң негизгиси адамдарга кимди шайлап алууга мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Маселен, ошол эле пропорциональный системада дагы 120 адам ичинен каалаган адамыңа добуш бере турган болсоң, мен ойлойм, жакшы адамдар келет. Маселен, мен тизмеде 55-чи болоюн, бирок эң көп мага добуш бере турган болсо Кыргызстан боюнча мен келип парламентте отурсам, бул туура эле болот. Ошондуктан мен азыр мына одномандатный киргизебиз дегенди коюп эле ушул пропорциональный ушул немени ар бир адамга неме кыла турган системаны киргизе турган болсок, толук кандуу ошондо эл өкүлдөрү келет. Ошондо баягы айтып атпайбызбы, ручной парламент деп, каалаган чечимдерди кабыл алып атат депчи. Ошондой парламент болбойт да. Ошондо кояй, туура эмес кылганыңды мындай болбойт, бул мыйзамга туура келбейт деп. А биз бүгүн эмнени көрүп атабыз? Кандай гана мыйзамдарды алып келбесе, кандай гана чечимдерди алып келбесе, баягы конъюнктурага жараша ар кандай чечимдерди кабыл алып атпайбызбы? Ошондуктан мен ойлойм, бул жерде одномандатный эмес, мына пропорциональный системаны да преференциалдык добуш берүүнү киргизе турган болсок, күчтүү парламент алып, ошол күчтүү парламент эртеңки күндө ошол өкмөткө келип аткан кадрларды дагы күчтүүлөрүн тандай алат деп билип алам да. Себеби бүгүнкү күнгө чейин кандай болуп келди? Тизме менен алып келет, анан баардыгын бир добуш менен берип коет, анан эч ким ал жерден бирөөнү өткөрбөй койгонго мүмкүнчүлүгү жок. Эгерде күчтүү парламент келе турган болсо, мына кече бир өкмөт мүчөсүн өткөзбөй эле коюшпадыбы? Ошондой эле болуш керек өзү чынында. Демек, бизге супер президенттик башкарууга караганда азыркы парламенттик системаны дагы да жакшыраак, мындайча айтканда, оңдоп түзөөлөрдү киргизип улантканыбыз оң деп эсептейсиз? Эң негизгиси жоопкерчиликтүү адам болуш керек да. Биздин мына 10 жылдан бери иштеп аткан конституциябызда жоопкерчиликтүү адам жок. Коалициялык көпчүлүк деп койдук, коалициялык көпчүлүк дагы жооп бербейт, ал түзгөн өкмөт да жооп бербейт. Кашасын боткону чалып коюп, анан 1 жыл 2 жыл иштейт дагы таштап коюп кетип калат, эч ким жооп бербейт. Президент дагы конституция боюнча жооп бериш керек эмес, себеби экономика, социалдык экономикалык маселелер өкмөттө болуп атат дагы. Ошондон жоопкерчилик, бийлик жок болуп атат да бүгүнчү. Ошондуктан эгерде биз азыр толук кандуу же премьер-министр неме кылсын, жооп берсин, же болбосо президент жооп берсин. Бул ошол жаңгы башкаруу системасынан байланыштуу да. Эгерде биз президенттик форма дей турган болсо, анда толук кандуу президент жооп берсин. Ошол аткаруу бийлигинин жетекчиси дагы президент болсун дагы, эл президентти шайласын, жана ошол президент толук кандуу жооп берсин. Же болбосо парламенттик дей турган болсо, анда премьер-министр толугу менен жоопкерчиликти алсын дагы, парламент, анан премьер-министр жооп берсин. Ушуну биз мындай чечип алышыбыз керек да. Эң негизгиси жоопкерчиликтүү бийлик болуш керек. Жоопкерчиликтүү субъекти табышыбыз керек да биз башкаруудачы. Анан ошондо сиздин партияңыз азырынча шайлоого катышуу ниети жок деп түшүнсөк болобу? Жок, ниетибиз бар. Себеби мына 20-декабрда өтүш керек болчу конституцияга байланыштуу. Ал үчүн биз өзүбүздүн партиябызды расмий түрдө мындай билдирүү бергенбиз. Катышабыз деп биз бүгүнкү күндө даяргерчилигибизди көрүп атканбыз. Бирок эми жаңгындай чечимдер чыгып жылдырылып калбадыбы? А так биз жаңы доор партиясы, ошол 48 партиянын ичинде биз өзүбүздүн билдирүүбүздү бергенбиз, катышабыз деп. Ошол Улукбек мырза, өлкөдө ушул акыркы болгон окуяларды эми сиз саясатчы эмес, жеке адам катары мындай кандай кабыл алдыңыз, анан ушул кандай ойлорго түрттү сизди? Мындай эмне өзгөрүш керек экен деп ойлоп калдыңыз ушундан кийин жеке адам катары?
мындай да акыркы окуялар жакшы болду деген адам болбосо керек деп ойлойм. Себеби Кыргызстан мына улам 3 жолу ушундай окуялар болуп атат. Барган сайын биз артка эле кетип өтөбүз да. Мына акыркы окуялардагы биздин Кыргызстандын кандай десем, Кыргызстанды дагы бир жок эле дегенде 5-10 жылга артка таштады. Ошондуктан мындай мен өзүм жеке саясатчы катары революциялык өзгөрүштөргө эмес, эволюциялык өзгөрүштөргө ыктаган саясатчылардан болом да. Баардыгы эволюциялык жол менен болуш керек. Келип эле бүт баарыны талкалап, бузуп, күйгүзүп салып, жаңыдан баштоонун не кереги бар? Ошол эле мына кече Ак үйдөгү болгон башаламандык, ошонун ичиге кирген эми ал жерде бир компьютер калган жок, бир отургуч же бир мебель эмерек калган жок. Ошол жерде эшиги болобу, башкасы болобу толугу менен талкаланып бүттү. Ошол жерде кандай нормативдик базалар болгон, алардын баары жок болду. Мына бүгүн 400 миллиондон ашуун акчага ушерп келип атат. Жана башка мына чет өлкөлүк азыр мамлекеттер бизди тааныбай атат. Бизге керек беле ушу? Мына коронавирус болуп атканда 30 миллиард акча биздин бюджетибизге түшүп жетпей атканда, толтура токой маселебиз болуп атканда бизге ушундай иштер керек беле? Албетте мунун баардыгы жакшы болду деген адамдар мен билбейм. Мындай иштер мен кошула албайм мындай пикирге. Мына 5 жылдан бери тилекке каршы биз эч бир жакшы немеге келе албай атабыз да. Мына 3 жолу революция болду, 3-өндө тең бир жакшы болуп кеткен жагыбызды көргөн жокмун мен. Анан ушул акыркы саясий окуялардан улам айрым жаштар, мындайча айтканда, чет өлкөдө окуп келген же мындай прогрессивдүү жаштардын көпчүлүгү өлкөдөн кетүү керек дегендей бир кандай десем, ушундай бир сөздөрүн айтып жатышпайбы? Анан сиздин дагы балдарыңыз бар. Анан ушул жаштардын келечегин, үмүтүн туңгуюкка кептеп койгон жокпузбу могул акыркы окуялар менен? Жаштардын эле эмес, бүгүнкү күндө орто муундагы адамдар дагы, мен өзүм билген бизнесмен балдар уже бизнесин сатып же болбосо мына жакынкы эле Алматыга көчүп кеткен өзүмдүн эле мындай тааныштарымдан бар. Ошондуктан бул акыбал көпчүлүктү ойлондуруп койду. Ошондуктан мен айтып атпаймынбы? Тилекке каршы мындай мына Белоруссияда болуп аткан окуяларды көрүп атасыз. Эгерде биз ушул белорустардай болуп, маселен 10 миң, 20 миң адам 2 күн же 3 күн турса, талкалабай эле ошол адамдарды мындай тиешелүү чечимдерди кабыл алууга мүмкүнчүлүк бар да. Биз сабырыбыз жок болуп атпайбы? Жарым күн же 1 күнгө жетпей туруп эле талкалап жок кылып атпайбызбы? Ошондуктан мен ойлойт элем, бул акыркы окуялар жаштарды эле эмес, көп адамдарды бүгүн кичине ойлонгон, кичине мүмкүнчүлүгү бар адамдарды ушундай ойлорго түртүп атат да. Кыргызстандын тилекке каршы мындай боло берсе келечеги кандай болот? Башка жака кетип калганыбыз оңбу деген адамдар тилекке каршы көбөйүп атат. Ошондуктан мен ойлойм, мына азыркы жаңы келген бийлик тез аранын ичинде ситуацияны өз колуна алып, жакшы жакка өзгөртүүлөрдү көрсөтүп, ушул ойлонуп калган адамдарды, биздин жарандарыбызды ушул оюндан кайтарып, кайта Кыргызстанда алып калууга шарттарды, жагдайларды түзүш керек деген ойдомун. Анан сиз өзүңүз эмнелерди айтат элеңиз, ошолорго сунуштайт элеңиз? Мисалы, мен кетип атам дегендер болуп калса, деген жаштарга же ошо өзүңүз айткандай Кыргызстандын жарандарына? Эми албетте канча деген улуттар өз мамлекетине жетпей жүрөт. Бул өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ошол эле эми айтпай эле коеюн. Ушул өздөрүнүн мамлекеттүүлүгү үчүн аракет кылып, кандай гана азаптарды көрбөй жүргөн улуттар бар. Ошондуктан бизде Кудайыма шүгүр өзүбүздүн мамлекетибиз бар, өзүбүздүн мекенибиз бар, кайтып келе турган жерибиз бар да. Ошондуктан биз мынандай анча-мынча мына бүгүнкү болуп аткан окуяларга эми болбой калды деп пессимисттик немеде болбостон, ойдо болбостон, бир оптимист болуп, себеби орустар да айтат го, ар бир кризис жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратат деп. Ошондой багытта ойлонуп, албетте мындай Кыргызстан үчүн сакталып калып, анан Кыргызстан үчүн аракетибизди көрсөк жакшы болор эле. Себеби Кыргызстан, эгерде сиз кетсеңиз, мен кетсем да башкасы кете бере турган болсо, муну менен маселе чечилбейт. Андан көрө баарыбыз биригип ушул Кыргызстанга өзүбүздүн салымыбызды жасашыбыз керек.
Анан ушул саясатчылардын деңгээлине дейбизби же сабаттуулугуна биздин коомдо айрым саясатчылардын сындар көп айтылат. Анан мисалы сизди социалдык тармакта колдоочуларыңыз көп. Анан сизди мындайча айтканда ушул дайыма колдогон пикирлер жазган бир мындай өзүңүздүн аудиторияңыз бар. Анан сиз негизи саясатчы катары өзүңүздү калыптандырууда мындай кандай аракеттерди көрөсүз? Эми эң негизи эле биз колдоочулардын алдында болобу же болбосо өзүбүздүн мекендештердин алдында болобу, айрыкча ким үчүн иштеп аткандыгыбыздын алдында өзүбүздүн жоопкерчилигибизди сезишибиз керек да. Мен жаңы жумуштан баш тартайын деп ойлор келди деп атпаймынбы. Мен өзүм моралдык жоопкерчилигимди сезүү менен ушу барбай эле койсом болот беле деген. Бирок экинчи жагынан ошо 500 000 ушул биздин министрликке байланган тагдырларды ойлоп көрүп, алар келип чынында мага ушул кабылдама келгенде мындай эле сурайт да: мен инвалидмин, 3000 сом пособие алам. Урматтуу министр, 3000ге жашап жатса болобу, сиз жашай элейт белеңиз? Мен дагы андан сырткары дары дармегиме керек, дагы квартирада турам, квартирама төлөшүм керек деп анан ошондой тагдырлар. Албетте мунун баарын таштап коюп кетүүгө мындай кайдыгерликке мындай мүмкүнчүлүк бербейт. Ошондуктан ошолордун алдында жоопкерчиликти сезип, анан мен эгерде буйруган болсо дагы да аракетимди кыла берейин деп мындай иштедим десем болот да. Ошондуктан дайыма кайсы жерде болбойн, мен ушул өзүм жоопкерчилигимди сезем. Саясатчы болгондо дагы кандайдыр бир сөздөрдү берген болсом, ошо сөздө турууга аракетимди кылып келем. Ошондуктан балким ушул сапаттарымды баалап, ушул мен тегерегимде дагы мындай колдогондор болсо керек. Эң негизгиси жоопкерчиликтүү да. Мен баягы өзүмдүн бир принцибим бар. Ошо жигиттин сөзү өлгөнчө өзү өлгөн артык деп, мен ушундай эгерде бирөөгө сөз берген болсом, анын үстүнөн чыгууга дайыма аракетимди көрөм. Ошондуктан колдоочулар болсо керек. Анан эң негизгиси канча колдоочуң көбөйсө, ошончолук баягындай жоопкерчилик адамды басат. Себеби ошолор эртең сени бирөө мактап аткан болсо, ошол эртең уят болуп калбаса, ушу мактаган адамдардын алдында деп аракетин кыласың. Анан балким ошондон болуп атса керек, мен ушундай деп ойлойм да. Анан ушул сиз өзүңүз үлгү туткан саясатчылар барбы? Кыргызстан болобу же дүйнөлүк деңгээлде болобу? Мисалы, кимдерден үлгү аласыз, кимдерге карап түздөнөсүз? Эми мындай идеал туткан саясатчым бар деп айтуудан алысмын. Ар бир саясатчынын өзүнүн күчтүү жактары, өзүнүн кандайдыр бир мындай туура эмес жактары да болот. Ошондуктан ар бир саясатчынын мындай күчтүү жактарына мындай алып, же болбосо суктанып, же баа берген күндөрүм бар. Ошол эле Кыргызстандын ичинде деле андай саясатчылар бар. Бирок ошол эле учурда бирөөдү идеал кармабайм. Себеби ошол эле учурда бир жагынан күчтүү болсо, экинчи жагынан аксаган жактары да бар. Ошондуктан мен мынау саясатчыны идеал катары тутам. Ошонун фанатымын деп айта албайм. Тилекке каршы мына акыркы күндөрү мен байкап атам, фанатизм күчөп атат да. Кайсы бир лидердин аркасынан ушунчалык фанатизм болуп, баягындай эчтеме сөз уккусу келбей, ошону пайгамбарга теңеп жүргөн дагы биздин бүгүнкү мекендештерибиз бар. Факты менен көрсөтүлүп айтылып турса дагы эч кабыл алгысы келбеген. Бул дагы албетте адамды мындай кичине адаштырып коет. Ошондуктан бардык нерсеге мындай өз ченеми менен мамиле кылсак деген ойдомун да. Эгерде кандайдыр бир туура эмес кылган жерлери болсо, ошону бир туура эмес деп моюнга алсак. Себеби фанатизмге киргенден кийин баягы жаман жагын көрбөй каласың дагы, ал болсо сөзсүз түрдө анга түшүрөт да. Ошол бир мындай туура эмес жагын айтып, моюнга алып, анан ошол команда дагы ошону мындай өзгөрткөнгө аракет кылса туура болот эле деп ойлойм. Анан ошол бир саясатчыга фанатизм күчөдү дедиңиз. Анан могу акыркы окуяларда мындай
кызмат талашкандагы бир тенденция пайда болду, барып эле ээлеп алган же мен ушул жердин жетекчиси болом деген. Анан ошондой жаштарга сиз эми саясатта бир канча жылдан бери жүргөн адам катары кандай китептерди сунуштайсыз же мындай эмне кеңештерди берет элеңиз? Эми мындай да, тилекке каршы мына акыркы немелерде мындай көп туура эмес иштер болду. Чын айтсам, мен саясатчы катары дагы ушул кээ бир саясатчылардын кылган кыймыл аракеттерин көрүп туура көрбөдүм, чын айтканда да. Анан ошондуктан кээ бирөөлөрү ошол бир күн мамлекеттик кызматта иштебей туруп эң жогорку мамлекет башкарам дегенге чейин аракеттерин кылды да. Бул мамлекеттик кызматтагы оңой иш эмес да. Кээ бирөөлөр ойлой берет, мен келип эле минтип коем, антип коем деп. Бирок чын-чынына келгенде ал жакта башка мындай реалий деп коет го, башка бир немелер бар да, мындай. Аны билбей туруп эле келип антип салам деген да кыйын. Ошондуктан бардык нерсеге биз жоопкерчилик менен мамиле жасасак да. Биз азыр тилекке каршы көп саясатчылар, айрыкча жаш саясатчылар, ушул кызматка барам, бирок ошол кызматтын аркасындагы кандай жоопкерчилиги бар экендигин сезбейбиз да. Ошону эгерде ошол жоопкерчиликти сезе турган болсок, эртең кыла албай калсам кандай болот деген ошол жагын сезе турган болсок, биз мынчалык аракет кылбасак керек эле деп ойлойм да. Ошондуктан жалпы эле өзү кыргыздарга ушу мүнөздүү окшойт да. Биз аябай мындай, кандай десем, мансапка зар болгон элбизби, билбейм, иши кылса акыркы мынау кече 5-ден кийин болгон окуяларды көрсөм, көп нерсе мени чынында ренжитет. Анан ушул сиз 5 баланын атасысыз, анан үй бүлөңүз тууралуу дагы мындай жылуу кептер айтылып, пикирлер айтылып жүрөт. Анан сиз ата катары ушул балдарыңызды тарбиялоодо кандай принциптерди карманасыз? Мен кичине маалыматыңыз туура эмес экен. Мен 7 баланын атасымын. Кечиресиз, мен бул интернеттен 5 уул, 2 кызым бар. Чоң уулум быйыл студент болду, 1-курста окуп атат. Калгандары баары кичинекей, эң кичикибиз 7 айлык эле болду да. Анан мен чексиз ушу тагдырыма, анан ушундай мага өмүрлүк жубайымды мындай табыштаганына мен ыраазымын десем болот. Себеби 7 баланын тарбиясы, анын көп маселелер ушул келинчегимде. Ар бир бала менен ошону мектепке даярдап, бала бакчага даярдап, ар бир баланын окуусуну контролдоп турган бул менин келинчегим. Тилекке каршы мен мына жумуш менен болуп, көбүрөөк мындай көчөдө болуп калам. Келинчегим ушунун баарын неме кылат. Бирок мүмкүн болушунча мен дагы мына убакыт болгондо балдарга кичине убакыт бөлүп сүйлөшүп, анан бир чогуу чыгып бир жерге эс алганды неме кылабыз. Анан айрыкча биздин үйүбүздө баягындай имандын баалуулуктары мындай сакталган үй бүлө десем болот. Ошондуктан бул дагы өзүнүн мындай жакшы жагынан таасири бар болуш керек деп ойлойм, тарбия кылып атканда. Ушул албетте баягы мурда оңой көрчүбүз баланы неме кылыш, кээде эмне кылып, кандай сөз табып, кандай тарбиялашыңды билбей калган күндөр да болот. Себеби ар бир бала өз кыялы менен, өзүнүн кылыктары менен, ошондукта кээ бир туура кылып атамбы, туура эмес кылып атамбы деп. Анан ата-энелерибизге албетте ошондо таазим кылабыз. Кантип биз дагы, себеби биз да өзүбүз дагы көп балалуу үй бүлөдө тарбиялаганбыз. Мен 6 тууганмын. Ошондуктан ата-энебизге мындай эми баа беребиз да, ушу канчалык кыйын болгон экен деп. Бирок азыр эми мына ушу 6-9га дагы бардыгыбызды мындай өз ордубузду таптырып, жакшы тарбия берип, билим берип, илим берип, ушу коомго кошкон ата-энебиздин кызматына таазим кылабыз. Анан ошол эле кайра эле мындай ошол суроону улай эле, үй бүлөдө мыкты жолдош болуу үчүн сиз эмнелерди кыласыз? Эми мыкты жолдош бола алдымбы, бола албадымбы, эми мен өзүмө өзүм баа бергеним туура эмес, албетте. Бирок эми мүмкүн болушунча баягы үй бүлөдөгү мындай кандай десем, токтоолук менен, анан мындай мамиле жасайм көп нерсеге.
келинчегим деле ошондой. Бизде ошондон улам Кудайга шүгүр баягындай эми ар бир үй бүлөдө баягындай өтө ылдый иштер болот, бирок ушундайлар бизде азыраак. Себеби токтоолугубуздан анан ушул иманда болгондуктан көп нерсени ушул аркылуу неме кылат болушубуз керек. Анан эми жеке өзүм боюнча мен мыкты атамын же деп айтуу да кыйын. Албетте муну канчалык мыкты ата болгондугубузду эртең балдарыбыз толук кандуу ушу турмушка аралашып, өз алдынча турмуш куруп, элге аралашып, элдин кызматына келгенде анан баа берсек болот да. Бүгүнкү күндө эми балдарыбыз жаш, аларды баарын тарбиялап, анан канчалык ата туура же болбосо мыкты ата болгондугубузду мен ойлойм бир 15-20 жылдан кийин мындай баа берсек болот го деп ойлойм. Түшүнүктүү. Анан ушул азыркы убакта жана сабаттуулук боюнча жөндөн сураганым жок. Мындай негизи ушул коомдун сабаттуулугу төмөндөп кетти деген бир пикирлер бар эмеспи? Ошол сабаттуулукту жоюу үчүн эмне кылыш керек? Сиздин жеке инсан катары, саясатчы катары пикириңиз? Өзү негизи эле мен көп мындай өкмөттө дагы жыйындарда бир эки жолу өзүбүздүн коллегаларга да айтып калдык. Мына айтып келем де, ошол тилекке каршы үй бүлө институтуна биз мамлекет такыр эле жакшы көңүл бурбай келебиз. Ошол үй бүлө институтунда ушул баардык тарбия өзү үйдөн алынат. Мына мектепке барып келген башка тилекке каршы үй бүлө институтуна бүгүн жакшы мамиле бербей, мындай көңүл бурбай келебиз. Анан ошол эле учурда мурда союз учурунда дагы ар кандай коомдук иш-чаралар болуп, ар кандай мектепте ушул ата-энелер менен балдардын мамилесин оңдогон иш-чаралар болуп турчу эле. Бүгүн ошонун баардыгы жокко чыкты десем болот да. Ата-энелик жыйындар, чогулуштар эле болбосо, башка мурда мен эсимде ушул кичинекей учурубузда баягындай ата-энелер менен бирге ар кандай спорттук иш-чаралар бирге болчу эле, бирге чогуу окуйбуз деген ар кандай иш-чаралар болчу эле. КВН викториналарда дагы ушул ата-энелерди аралаштырып, мен эсимде ушул ата-энелер менен бирге мындай что где когда ошого ошогон иш-чаралар өткөн бизде мектепте өтчү эле да. Ушул тилекке каршы ушундайлар бизде азыр акыркы 10-15 жылда ушундайларга жакшы көңүл бурулбай калды да. Ошондон улам баягы үй бүлөдөгү ата-эне менен баланын ортосунда дагы мамилелер кичине неме болуп атат. Муну азыр мен байкап келем, ошо өзүбүздүн балдарыбыздын мына кээ бир мектептерде ушул лицейде окуйт. Мен бир кызым, бир уулум окуду ошол жакта. Ошол лицейлерде жакшы бир мындай жөрөлгөлөр болуп, ошо ата-энелер менен чогуу окуу, ошого окшогон иш-чаралар болуп келет да. Ушул өтө маанилүү. Бүгүн мына үй бүлө институтун колго албасак, ошол жерде бир жакшы мындай окутууларды жүргүзүп неме кылбасак, тилекке каршы андай болбой калды да. Анан китеп окууга көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Бүгүн жалпы эле коомубуз ушул баардыгыбыз соц тармак менен болуп калдык. Ошол жерде дагы көбүрөөк мындай чоңураак пост жазса окулбай калат да. Ушу кыска жазыш керек, болбосо баарын эле мынтип аттап өтүп эле окубайт. Ошондуктан ушул жакта мына китеп окуу жагыны азыркы мына Нуржигит мырза дагы бир топ мындай даңазалап, ушул жөнүндө жакшы иштерди алып барып келе жатат. Алмаз мына азыр билим берүү министри дагы бул багытта мындай көп иштерди алып келет. Мен ойлойм ушул жакын күндөрү ушул иштер дагы ушул эки министрлик тарабынан колго алынып жакшы иштер болот деген ойдомун. Биз бүгүн ушул туура айтасыз, сабаттуулукту неме кылышыбыз керек. Ошол эле ар кандай телеканалдарда ушуну даңазалаган же болбосо ушуну бир кандай десем жайылткан иш-чаралар көбүрөөк, программалар көбүрөөк болуш керек го деген ойдомун да. Анан ушул жерде угармандар угуп жаткан болсо, кайсы китептерди сунуштайт элеңиз сиз өзүңүз окугандардан? Эми ар кимдин өзүнүн табити бар да. Бирок мен өзүм бир мына Чыңгыз Айтматов деле мен толугу менен бүт чыгармаларын окуп чыктым да. Окуп чыктым. Азыр мына быйыл мен туулган күнүмө 8 томдук кайра берди. Кайра окуп атам. Кайра окуган сайын мындай дагы деле мындай немеде актуалдуу, анан көп нерсеге дагы кайрадан ой жүгүртүп неме кыласың. Албетте Чыңгыз Айтматов биз үчүн бул өтө неме. Бирок ошол эле учурда мындай мына кызматта болгонуңда башка болгондо
көп китептерди мындай алып келип белекке берип калышат. Ошондо да көп мындай китептерди окуп неме кылып калдым. Бирок бир жазуучуну, ушу Чыңгыз Айтматовдон башка бир жазуучуну мындай такай окуп бүт чыгармасын окудум деп мен айта албайм чын айтканда да. Бирок ошол кайсы китептер ошол колума тийип, же бирөөлөр бир мынау жакшы китеп экен десе, ошолорду окуп жүрөм. Ошондуктан эми ар ким өзүнүн табитине жараша. Бирок кээ бирөө учурда мынау жакшы бестселлер экен, мынча миллион тиражы менен чыгыптыр деген китептерди да окусаң түшүнбөй же болбосо такыр жактырбай калган китептер да бар да. Андайларды кезип жүрөт. Окуйсуң, анан эч баягы мындай окулбайт да. Мындай 5 барак окуйсуң, 10 барак окуйсуң, анан окулбайт, анан таштап койгон китептер да бар. Ошондуктан бүгүн мынау китеп деп мен айта албайм. Биздин убактыбыз дагы жыйынтыкталып бараткан экен. Сизге эркин микрофон. Эмне дейбиз? Эң негизгиси мына бүгүнкү ушул акыбалдан жакшы чыгып кетсе экен деп көп өйдө ылдый иштер болду. Ушундан бир акылмандык менен элибиз бир туура жолго чыгып кетсе деген тилектешмин. Ушу жаңы келген командадагы эл күтүп аткан өзгөртүүлөрдү жасап, Кыргызстаныбыздагы келечекте эң бир мындай өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулуп, биз дагы ушу кыргызстандыкпыз деп мындай көкүрөгүбүздү кагып айта тургандай эл болсок деген тилегим бар. Биз дагы ушу чет өлкөгө иштеп жан багуу үчүн эмес, саякаттап ушу мамлекеттерди көргөнгө чыккан мамлекеттерден болсок деген ойдомун. Ал үчүн биз өзгөрүүнү өзүбүздөн башташыбыз керек. Ар бир жаран башканы бирөөдү сен тигиндей мындай деп айткандан көрө сен мындай бол дегенден мурда өзүбүздүн ошо өзгөрүүдү баштасак, өзүбүздүн жүрүм турумубузду, өзүбүздүн ошо коомдо болуп аткан ордубузду бир карап көрүп, анан мамлекетке эмне пайда алып келип атабыз деп ушул багытта ой жүгүртүп бир иш кылсак. Себеби мына мен шайлоолорго катышып атам, тилекке каршы дагы деле баягы добуш сатмай, дагы деле ар кандай туура эмес иштер болуп атат. Ошондуктан ушунун баарын анан кайра эле өзүбүз добуш сатабыз дагы, анан кайра эле чыгып алып өзүбүз анан эмнеге булар келип калды же болбосо дагы революцияга чыгабыз да. Ушунун баарына бир мындай ойлонсок. Себеби өзүңөр оңолмоюнча силерге жакшы жетекчи бербейм деген бул Алланын ыйык китебинде, Куранда жазылган нерселер бар. Ошондуктан ар бирибиз ойлонуп, өзүбүзгө өзүбүз баа берип, анан мындан кийин ушундай бир калпсыздыктарды, мүчүлчүктөрдү кетирбестен өнүгүү жолуна түшсөк деген ойдомун. Мына жаңы келген өкмөт башчыга, анын командасына мен ийгилик каалайм. Мамлекетибиздин кызыкчылыгында, элибиздин кызыкчылыгында тез арада элдин үмүтүнү актап, жакшы жетишкендиктер болсун деп буларга ийгилик каалайм. Улукбек мырза, сизге ушул убактыңызды бөлүп биздин чакырууну четке какпай келип бергениңиз үчүн рахмат. Сиздин үй бүлөңүзгө бакыт, иштериңизге ийгилик каалайбыз. Кадырман угармандар, биз ушуну менен баарын сүйлөшөбүз программасынын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде конокто саясатчы, экс-министр Улукбек Кочкоров мырза болду. Бул берүүнүн толук кайталоосун сиз биздин YouTube каналыбыздан көрө алсаңыз болот. Эфирди мен Орозгүл Арстанова алып бардым. Саламатта калыңыздар.